Кадырлуу кечиңиздер менен кайрадан биз сиздер менен Миң булак айылынын Миң булак шайыр апалар тобу менен биргеликте болмокчубуз. Кана анда эмесе сиздер үчүн Миң булак шайыр апалары тарам тадам. Кандайсыздар? Жакшы. Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы. Бүгүнкү эфирге даярбызбы? Даярбыз. Оюндарга даярбызбы? Даярбыз. Мынакей келиңиздер, эми биз программаны баштаардан мурун сиздер менен таанышып алалык. Мен Төлөбердиева Чипаргүл. Мектепте мугалим болуп эмгектенем. Абдан жакшы. Айылдык кеңештин депутатымын. Мен Жумаканова Шайгүл. Ушул айылдын сыңым, ушул жака турмушка чыккам. Калаачылык боюнча иштейм. Мен Белекова Шайгүл, ушул айылдын тургунумун. Мен Тентибишева Аянкүл, ушул айылдын тургунумун. Мен Тентиева Назгүл. Ушул айылда маданият үйүндө уюштуруучу болуп иштейм. Мен ушул айылдын Миң булак айылынын тургунумун. Байбал Алмаш. Кайрадан эле биздин ырыбызды бир шаңдуу кылып аткан, кооздоп аткан. Талгатка дагы. Талгат Жеңишбек, ушул шайыр апалардын музыканты. Абдан жакшы. Келиңиздер, анда салт болуп калгандай эле биздин программабыздын жүрүшү менен тааныштырып өтөлүк. Бизде атайын бөлүктөрүбүз бар. Кызыктуу учурларды издейбиз, анан сырткары музыкалык оюндар болот. Анан ырдайбыз, бийлейбиз. Тартынбаңыздар, ырда дегенде ырдайбыз, бийле дегенде бийлейбиз. Кыскасы кенен кескир отуруп бериңиздер. Анда кеттик, келиңиз эми алгач эле программабызды баштаардан мурун ырдап алалык. Көркөлүп чакан аймагы, таласын кийин сайманы. Тоокчулук жөктү айылдын, түбүндө сенге каймагы. Жарыктыр толуп көргөндөн, жолунан тостум, алдынан тостум, жолунан тостум жайдары. Курбуга курбу кымбатта, кулганыч коюп сырдашса, сыртынан чечи уюп, сезбеппиз севак кымбатсын, жыргалы менен сезимге. Жылдыздар көшсүн, жигиттер көшсүн, жылдыздар көшсүн ымдаса. Жанынан чыккан ай нуру, шыкалап карап сениден, аңдыла бизди алтынай. Аңтыбыз девак, тупады девак, шетигиз девак бетиге. Аңдыла бизди алтынай. Аңтыбыз девак, тупады девак, шетигиз девак бетиге. Эмоция менен ушундай бир сонун чыгарманы аткарып бердиңиз. Анан айтыңызчы, бул ырды негизи жетекчи менен кеңешип тандайсыздарбы же өзүңүздөр көө жаккан ырды ырдайсыздарбы? Өзүбүзгө эле жаккан ырды ырдап атабыз. Анан жетекчиңиздерге сунуштайсыз, ушуларда. Абдан жакшы экен. Анан айрым учурларда болот, баягы кеңешип, жетекчиңиздер сунуштаган ырды ырдап калган, Абдан жакшы экен. Келиңиздер, анда биздин биринчи бөлүгүбүз бул музыкалык оюн деп аталат. Анда азыр оюнга даярбызбы? Даярбыз. Бул оюн дагы сиздердин баягы чыгармачылыгыңыздардан эле алынган, Сиздер баягы ырга жакын болгондуктан азыркы оюнубуз дагы сиздерге баягы чек эмес, оор эмес. Анда келиңиздер, оператордун жардамы менен биринчи музыкабызды тыңдап алалык.
Азаматсыздар. Бул жердеги ырлар баягы ошол сиздердин жашыңыздарга жараша. Эң алгач эле Асыл зат деген ырыбызды операторубуздун коюп бергенин дагы себеби мына азыр ушундай тизилип бир асыл заттар отурат. Сиздер үчүн арналды деп отурат. Келиңиздер анда экинчи музыкабызды тыңдайлык. Bardığından canım eken, yaşan degen bir söz uygu kösü. Kızım güzelim ay, tolkup ketem, tolkup ketem, tolkup ketem, tolkup ketem. Ошондо Ментияшан тоқтабай касамали сұрдайды. азаматсыз эжекем. Эжекем ушу менен экинчи жолу айтат. Мынакей келиңиздер эми кайра бир үчүнчү музыкабызды тыңдап өтөлүкчү. Керелиева жаңы Canı cıldı tosol. Ырдап калмай. Sana cetkez canını Geri geri tarzdan son canı cılım canırıp Canı baktı tağılır Gündürek sosolu Gülkümenin şatmenin Canı cıldı tosolu Canı cıldı tosolu Рахмат сиздерге. Мынакей ырдап атканда да токтото албайт экенбиз, анткени сиздер ырчысыздар да. Келиңиздер эми андан кийинки музыкабызды тыңдап алалык. Jaygın bir kanat olur kesinde Ağırlı kanat onun betinden Sangülün tam da bir düşkün ay Caydarı ana serkesinde Ушунча талгаттын эмгеги аябай зор окшойт деп ойлоп атам. Ушунча апамдар да аябай даярдаган экен, азаматсыздар. Деги эле мен да токтотпой ушундай сиздер менен ырдагым келип атат. Анда акыркы музыкабызды тыңдап өтөлүк. Бул дагы баягы мурунку ыр. Бирок жакын ошол азыркы заманга ылайыктап ушу жаш ырчыларыбыз Сезбек Исканалиев аткарып жүрөт. Муну бирок жаш кары дебей көпчүлүгүбүз угабыз. Айрыкча тойлордо. Ошондуктан сиздердин эсиңиздерге аябай эле жакшы түштү. Бирок макул эми ырдаганга кичине ыңгайсыз жараткандыр, бирок тапканыңыздар үчүн дагы сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Мынакей бүгүнкү оюнубузда жыйынтыкталып отурат. Баарыңыздарга бирден упай бергим келип атат. Эжекебизге 2 упай. Аны дагы баса белгилеп айтпасам болбойт. Анан программабыздын акырында сизге да эркин микрофон берилет. Анда кеттик, келиңиздер эми оюнубуздун аркасынан бир ырдап көңүлүбүздү ачып алалык. Ardayım talayına, ovaçına Düğününe olsun senin alayına Düğününe olsun senin alayına
Olayım deyip çalınayım. Daraldım kayra kayra uçsundağı. Batili karmak durat salınmayım. Batili karmak durat salınmayım. Salınmayım. Gebetenin kalayım. Bağlasak bolsam ganti çalınmayım. Ünteyip kuşlar sayrap sevdanım. Bahtına çeker uçtu olsundayım. Bahtına çeker uçtu olsundayım. Olsundayım. Ünteyip kuşlar sayrap sevdanım. Bahtına çeker uçtu olsundayım. Bahtına çeker uçtu olsundayım. Olsundayım. Азаматсыз шайыр Бүй апа. Дагы да Майрам эжеге дагы терең ыраазычылык айта алчу ушундай топтуу сиздерде аябай чындыгында баардыгыңыздарда талант бар экен, үн бар экен, сиздерге ыраазычылык. Рахмат. Талантыңыздар өркүндөй берсин. Андан сырткары теле көрүүчүлөргө түшүнүксүз болуп калбасын. Биринчиде дагы ушул Миң булак айылынын Миң булак шайыр апалар тобунун биринчи чыгарылышы болду эле. Азыр болсо биз сиздер менен экинчи топ менен экинчи чыгарылышта олтурган убагыбыз. Биринчи топто дагы абдан бир мыкты ушундай жакшырдаган апаларым болду эле. Бүгүн да сиздер ушундай таланттуу экенсиздер. Мынакей азыр дагы талантыбызды программанын жүрүшүндө байкай алабыз. Келиңиздер, анда бери экинчи бөлүгүбүзгө өтөлүк. Кимиңиздерде кызыктуу учур болсо эске түшүрөбүз дагы. Жаш кездеги болобу, же болбосо ушул жашоодогу эле, же ушу чыгармачылыктын ичинде болобу бир кызык башыңыздардан өткөн кызык окуяны айтып бериңиздерчи. Бул Совет өкмөтү жаңыдан тарап, анан бир акча алмашкан бир мындай заман болуп калбадыбы? Ошол кезде биздин бир кайненелер, менин бир кызым кетиштип алып, анан айылчылап башка жака кетиштиби нарында. Ошондо анан жолдон баягы эл тыйындык чыкканда кичинекей. Ошо эл тыйынды шофёрго берип туруп анан мынтип коюптуй. Келе кайра сдачасын берейин депчи. Андан башка акча жок да, Жок, башка акча жок да. Кайра сдачасын бер деп баягы кайрылган акчасын деп сурап аткан экен да. Кичинекей мындай эл тыйындык чыкпады беле. Ооба. Акча ошондо. Абдан жакшы экен. Келиңиздер, дагы кимдин башынан өткөн учур түшүп атат? болсо деле айта берели дайым, окуп жүргөн кезим да. Аябай окуп жүргөндө мен негизи кичине шоураак болчумун. Анан үйдөгүлөр коноктосуп сабакка даярдана албай калдым. Экинчи класс болушум керек эле ошо. Анан эртең менен сабак барасың да. Барганда Бурул Шашикеева деген эже окуучу эле, мен өзүм Байетов адаммын да. Анан окуучулар сурап келет, анан менин фамилиям Тыдан башталат да, Тентиева деп. Анан мага келатат, ичимен ойлонуп атам, эми сабакка даяр эмесмин, коркуп атат азыр. Кийин окубаса камап кетем депчи. Ошентип берчү эле го мурун. Эми мени камап салат го деп багы ичимен ойлонуп атып, анан бир бала кезде бир ушуну ойлоп таптым да, эже жеткенде эле, эже кеч болуп бартат. Сизди бүгүн менин ата энем үйгө конокко чакырды эле дедим. Мейли анда деп эле анан тарай бергиле балдар деп чын эле кеч болуп бартат да. Анан мен эми камап салбаса экен деген ой кылып атам. Астына түшүп алып, тыпылдаган боюнча жүгүрүп келип эле түз эле шпанерге кирип кеттим. Баягы кийимдерим эмет элечи, ой эмне болду деп аңгыча эле артыман эжем келди. Эжейим келди окуткан. Столдо эчтеке жок болсо, чакырган белги жок болсо анан теги кирип эле өзү таң калып калды да, ошо Назгүл чакырды эле деп. Анан үйдөгүлөр анан баягы күлүп анан неметти эле. Ошону так эсимен кетпейт да. Эжемди ушинтип алдап атпайм балалык сезим мененчи. Ооба да. Балалык кез байоо деген бекерлеринен айтылбаса керек, чындыгында баардыгыбыз эле ушундай бир себептерди айтчу экенбиз. Анан дагы бир жолу анан Тоголок молдонун 130 жылдыгы болуп калды. Ар кайсы жактан ырчылар келди, биз бийлеп чыккантабыз. Анан эле тиги бизде ал кезде чешка деген жок болчу. Атайын өтүктөр келчү эле го. Оймосу менен өтүктөр кийип, даярданып мына чыгып атабыз деп атканда эле мен ортодо чыкчумун.
Башында деле байкап атырмын. Баягы тиги уже чыгып баштаганда эле мындай лестницалар жасап койчу элек сахна. Чыгып баратканда эле бир эмесине такайланып кетип эле бир эмеси такасы түшүп калды. Өтүп такасы түшүп кетип атпайбы. Ошо менен баягы билгизбей бир утуп учу менен аракы бийлеп анан чыгып түшүп кеткен да. Анан Назгүл эже дагы маданият бөлүмүнүн кызматкеримин деп айтып калдыңыз. Анан мыкты ырдайсыз билебиз. Келиңиз анда Назгүл эжени дагы ырдатып өтпөйбүзбү? Кандай дейсиз? Кышта тып-тынч, көктө жылдыз мемиреген айланам. Махаббаттын кучагында басып жүрдүм жайганам. Күтүп көпкөй отурамын, китеп окуп үлгүрөм. Угуттуңбу ватанды, же калдыңбы түнүгө? Угуттуңбу ватанды, же калдыңбы терезеңден көмүр кылсам түштөгү телене жылмайдың да жыта койдуң же алдыңбы эсине учагым ак кеттериней учуп келип аттыгым кубанычта курса болгон көңүлүмдү шаттыгым учагымдай курса болгон көңүлүмдү сагынарым сагынарым жүрөгүмдө биз көргөн алгач көргөн көзүмдү ашыктарды аябастан аңчатам сүрдүм толкуп бастым ишке шаштым тосуп толкуп бастым ишке шаштым ашыктарды аябастан аңчатам сүрдүм толкуп бастым ишке шаштым тосуп толкуп бастым ишке шаштым тосуп Назгүл эже айтыңызчы, бул ырды чындыгында мен биринчи жолу угуп атам. Бул кимдин ыры болду экен? Бул ошо мен Актау окуп койм да. Баетадан бир 3 эле аябай жакшы эмелер акын оончу чыккан да. Ошонун Беришкан Ажиев деген Бакталардын тургуну. Ошол да, билдим да ошол. Сөзү оон өкө тең өзүнүкү. Андан соң ыр жаратып чындыгында. Жанагы балалык көгүш кымкап деп балалыкты эскерүү деген бир ыры бар го. Ырдап эле жүрүшөт го, ошол да ошол кишиники. Ал кишинин жакшы ырлары болгон да. Анан кийинки эмелер мундар ырдабай калды да, ошон үчүн унутулуп баратат. А бирок азыр Жайнагүл Калчаева кайра ырдап атпайбы? Чоң рахмат. Келиңиздер анда кайрадан программабызды уланталыктагы кызыктуу учурга бир кайрылалы. талаачылыкты иштеп жүрчүмүн да. Анан суу сугарып биринчи талаага барганда чынында кулак байлаганды деле билбейм. Алып барып бригадир сууну жыгып берди. Анан аны көрсө көп кулак байлап алып анан суу жыгат экен да. Анан суу жеп кетип ыйлаганым эсимде. Андайын анан көнүп анан талаачылыктан иштеп калдым. Андайын анан суу сугарганда жана кара сугатка киргенде эрезине өтүң бутуңан суурулуп өзүң байпакча чыгып каласың да. Өтүң бир жерде өзүң бир жерде каласың. Эмге ушу ишлерди да чын эле. Ошон үчүн төшү толтурат аны. Ооба, туура айтасыз. Мынакей ошол эмгекти дагы айтып өтпөсөк болбойт э. Апабыз чындыгында баягы илгерки апаларыбыз десек болот. Эми бизге илгерки эле учур болуп калды да. Анан чындыгында сиздер азыркы замандын жыргалын көргөн жоксуздар. Азыркы заманда эмне келиндерибиз болгон нерсе даяр. Силерге жомок Ал сыяктуу. кезде болсо ушул колдун күчү менен жасаган. Керек десе жөн гана
жээле турган мына нанды дагы Көңкөгө жапып көңкөгө жаап апаларыбыз ушундай эрдек кылган камыр апаларыбызды турушка жуучубуз ал кезде балдарыбызга памперс жок жалаяк олсумка менен аны кечинде келип жуучубуз айтып отурсак арман көп арман жарма бышырчыбыз эртекке асыкка келбей кетеби? ооба апа анан ошол чын эле сиздин бооруңузда турган сыйлыктарыңызды көрүп мен дагы сурагым келип турат. Бул кайдан алынган, кайдан келген? СССР деген медалдарыңыз. жок орден Ордениңиз. ошо мен ушул айылда талаачылык боюнча иштегем, суу сугарып. Анан түшүм алып, жакшы түшүм алып, жакшы иштегендик үчүн мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүп, бул эмгек султуу ордени. Бул 3-чү даражадагы эмгек даңкы ордени. Бул болсо Кыргыз Республикасынын ардактуу айымы, бул кийинки да. Анан бул немеси мүчөсү деген аялдар кеңеши. Анан областтык советке мен 3 жолу депутат болгом. Райондук советке 2 жолу болгом. Райондук партия комитетинин член бюросу болгом. Областтык партия комитетинин член бюросу болгом. Ушундай эмгектерим бар. Азаматсыз Шайгүл апабыздын чыгармачылыгынан сырткары кылган баатырлыгы. Рахмат. Садик сизге апа. Анан эми сиз апама дагы суроо бергим келип атат, апа айтыңызчы. Анан ушул жаш кезиңизден бери эле ушундай кара жумушка кылып келген экенсиз. Анан ушундай азыр Майрам эжеге дагы ыраазычылык билдирет экенбиз. Анткени ошол баш көтөрбөй иштегенден сырткары мына азыр болсо, неберелерди өз ата-энесине берип коюп бакчууну багып атасыз. Бирок ушундай көңүл ачып ырдап атканыңыз дагы бир кандай сонун. Ооба. Ал кезде жууп атат окшойт десек болот. Анан бул үй бүлөңүз кандай көз карашта болду? Үй бүлөм балдарым барыңыз, ырдаңыз, биздин каршылыгыбыз жок. Мурун тиги багы колхоз бар кезде бисти деген парторг деген бар болчу. Ыргеси уюштурчу. Жумакан эже малыш болуп баарыбызды дебитке сап келип кулукка. Анан катыштырчу да бизди ойбойбузга койбой. Анан ошондон ырдап калганбыз. Анан эми баарыбыз тилкан чарба болуп жай-жайыбызда жатабыз. Анан эми жөн жатпай мынтип карылык келип калды. Анан Шайыр апа уюштурабыз дейт. Анан багырдап жүргөндөр келгилечи деп бул кыздар суранат экен. Анан булардын сөзүн чечкикке какпай биз да анан катышып калдык. Ушинтип колдоп турган кандай сонун, бир ырдап көңүлүбүздү ачып алалы. Ana
Туруп бийлесеңиздер болмок. Ооға чалынып кетебиз. Ушул чөп дагы тосолдук жаратып атат чынында, Же болбосо башка болсо ушул жерде кара жоргону билемиз. Сытып сарганбыз. Келиңиз анда жипар же айтыңызчы, өзүңүздүн кесибиңиз деги эле ырдан сырткары. Мен өзүм мектепте мугалим болуп кеткен эм. Башталгыч класста мугалиммин. Балтир балдарга ошо өзүмдүн билимимди 30 жылдан ашык убакыттан бери берип келе жатам. Жакшы экен. Анан сиз дагы бул мүчөгө кошулуп калганыңызды айтып өтүңүзчү. Мен бул мүчөгө 2019-жылы кошулуп калдым. Биздин айылда ошондо 2019-жылы ыргесе өтүп эле айыл аймак болуп. Биздин айыл 3 айылдан турат. Мен Булак, Куйбышев, Өрнөк болуп. Анан ошол айылдардын арасында ыргесе өткөндө конкурс сыяктуу. Анан ошондон иргелип тандалып келип калганбыз. Адан жакшы. Келиңиздер анда кайрадан ырдын артынан ырдайлыкчы. Мен сиздер менен ырдагым келип атат. Кийимибиз азыр ырдайбыз. Geçen yolu yazları jaylar gözleri gelir. Kırgınlara bakay karlar bir geçek de kapatsız karkıklar. Айтыңызчы, сиздин бул топко кошулганыңызга канча болду? Мен деле ушул шайыр апалар сыяктуу эле 2019-жылы кошулуп калдым. Ошол апалар, шайыр апалар арасында 3 айылдын эмеси болду. Өргесеси. Ошол жактан тандалды. Деги эле өзүңүздүн кесибиңиз? Өзүмдүн кесибим деле жок. Небере багам деп койбойсуңбу? Өткөндө бир шайыр апабыз айтып атат, сиздин кесибиңиз десе менин кесибим мына ушул дейт. Аны сыңарындай сиздин кесибиңиз мына дал ушул экен. Бул кесип чындыгында кесип, бул дагы сиздер деген канчалаган конкурстарга барып катышасыздар. Мына ушул жетекчиңиздер келгиле десе келесиздер жумушка. Эртең менен туруп алып берди. Туурабы? Кайсы убакыт десе дагы жумуш катары кабыл алат экенсиздер. Ошондуктан муну кесип десек болот экен. Абдан жакшы. Эми ушул тобуңуздардын ичинен дагы балаңыздар бар экен, уулуңуздар. Талгатка дагы суроо берип өтөлүк. Эми башта биринчи чыгарылышта да бердик элек, мында дагы берелик. Талгатка бир тамашалуу суроо болсунчу. Азыр Талгат биздин угушубузча бойдок экен. Анан ошол үйлөнүп калса, мен ойлоп атам, ошол коңшулаш бир айылдан үйлөнүп калса, ошол жактын баягы кайын журтумдун кызматын кылайын деп шайыр апаларга кетип калбайбы деген дагы суроо болуп атат. Анан сиздер болсо баягы өзүңүздөрдүн балаңыздар кылып, аны жооп кетпейт деп таламын талашышыңыздар мүмкүн. Бирок биз азыр ушул жерден пайдаланып, мына өз сөзүнөн угуп алалык. Жок, биз башкага кетпейбиз. Анткени себеби баягы
бул нерсе бул Сайыр апалар деген топту түзөлү деп мурунтан эмебиз да бар болчу, кыялыбыз да бар болчу да. Анан ошол кыялыбыз, максатыбыз жаңыдан орунданып келатса анан кетип калсак болбой калат го. Ошол дагы көптөгөн дагы максаттарыбыз, ойлорубуз бар алдыда. Буюрса ишке ашат деген ойдобуз. Мынакей жаштын тилегин берет дейт э. Андан сырткары жаштардын идеясы көп экен. Талгаттын келиши дагы бизди аябай кубандырып жатат да. Араңыздарда жаш бала болгон жакшы. Ойлоп көрсөк негизи башка айылдардан ушу Сайыр апалар чыкчу, анан биздин айылыбыздан чыкчу эмес да. Анан ошо мурун ойлонуп койчубуз. Ошо бизден эмнеге чыкпайт депчи. Анан буюрса ошо Биз талгатка дагы ыраазычылыктыбызды айтып коелу да. Азыр жаштардын баардыгы негизи айылга агыла бербейт. Ооба да, ооба. Себептен маданияттын өзүнүн айлыгы аз. Анан мындай талгарттай болгон жаштар мындай тойлордо жакшы тиги айлык тапкан жерлерде иштегиси келет. Анан ушул Талгартка да мен аябай ыраазычылыгымды айтып кетейин. Ошол жерде өзүмдүн элимде, жеримде калып, ушул жердеги апаларды бир апаларды эмес, эми айылдын маданиятын көтөрөйүн деген идеясы бар экен. Анан кийин сага да ден соолук, анан ыраазычылык билдиребиз. каалаган ой тилек максаттарыңдын баардыгы аткарылсын. Рахмат сага. Дарак бир жерден өгөрөт деген дагы жакшы сөз бар. Анан Талгатка мен дагы өзүм жашмын, бирок кеңешимди айтып өтөйүн. Чындыгында апалар менен жүрсөң кор болбойсуң. Мынакей баягы биз дагы билгенден билелигибиз көп экен да. Анан ошол себептен алдыда дагы жакшы күндөрүбүз бар э. Мынакей биз менен дагы байланышта болуп, чындыгында чыгармачылыгын аябай Талгаттын тайзим кылгым келип атат, аябай жакшы ырды айткен. Анан дагы бир жолу ырынан суранып өтөйүн. Ооба, үйлөнүү тууралуу дагы баягы сарсана болуп коркпой деле коюшу туура экен, себеп дегенде апалар өздөрү үйлөнүшөт экен. Өздөрүңүздөр кызтап бересиздер. Мүмкүн алдагы чыгармачылык сиздердин катарыңыздарда эң жаш келиниңиздер болот. Жакшы тилек жарыгыңыз. Келиңиз анда Талгаттын дагы бир жагымды чыгарып. Апалар үчүн ырдап берейин анда эмесе. Энесиз үйдүн ичи жарык болбойт дейт. Энесиз үйгө кирсең көңүл толбойт. Канчалар мээрим төгүп турса дагы ушул баары бир апаларыбыздын, энелерибиздин мээриминде мээрим болбойт экен. Андыктан Кубаныч Алиев агабыздын обонуна таандык Апакем деген чыгарма болсун.
Sulu mes beni sen Азамат балам, мен ооба Аргендин ооба ушундай апалардын каалоо тилеги баягы карылардын батасы деген бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт деген дагы макал бекеринен эмес. Мынакей ушунча 12 шайыр апалар бар экен топто, үчөлөр. Анан ушул апанын бирден гана айтылган баягы чын жүрөгүнөн чыккан бата тиет деген жакшы сөз бар. Бул да болсо сага бир жакшылык болуп кайтсын. Мынакей анда азыр бизде Алмаш эжекебиз мен ырдабай калам биян урдат деп ары жакта көзүмдө турган өчөрө анан Алмаш апабызды унутуп кетип ушул жерде уруш жеп жүрбөйлү. Программанын акырында келиңиз Алмаш эжеге дагы терең ыраазычылык. Чындыгында мен сиздерди мактап бүтө албай атам. Дагы да айткым келип атат. Үнүңүздөргө береке. Абдан жакшы ырдайт экенсиздер. Анан Алмаш эжеге дагы суроо бербей кетпейин. Алмаш эже айтыңызчы, колуңузда ойноткон комузуңуз бар экен. Деги эле кесибиңиз тууралуу айтыңыз дагы. Мындан сырткары кайсыл аспапта ойнойсуз? Эми мен айткайын. Мен өзүм эле ошо окуп жүргөндөн баштап эле мындай музыкага чукул комуз чертим келчү. Анан 7-класстан баштап үйрөнүп жүрүп, анан 9-класста кичине чертип калдым. Анан ошондон бери тырышып жүрүп эле эч кимден Сабак алган жокмун, нота деле билбейм. Өзүмдөн эле чыгармачылыгымдан кичине кыяк тартам, кичине гитара чертип. Ооба. Жигитке 70 ыраздык кылат. Айымга 60 ыраздык кылат дегендей. Ооба. Тиги бул дагы болсо сиздердин талантыңыздарды бир жагынан чекесинен чоюп жардам көрсөтүп аткан эжекебизге, Алмаш эжекебизге дагы терең ыраазычылык. Анда мынакей аябай бүгүнкү программабыз кызыктуу болду деген ишеничтебиз. Мына телекөрүүчүлөрүбүз дагы бир шаңга бөлөнүп алышты окшойт. Анда келиңиздер, жогоруда айткандай эле эркин микрофон. Алмаш эжекебиз бир 2 упай менен жеңип алды эле. Сизден баштайлыкчы. Эми эмне деймин? Ушул шайыр апалар бардыгыңыздарга ден соолук, мына уюшуп ошо кийин жерде отурабыз, баарыбызга ден соолук каалайм. Ошону менен бирге ошо үй бүлөмө ыраазычылык билдирип кетейин жолдошума, ошо каршы болбой
бар кутушуп кел. Мен тигинтип мени колдоп турду. ооба бүгүнкү колдоо көрсөткөндөр да ушундай жакшы адамдар экен. Ошол эми ошонун ичинен ошол балдарыма дагы, кыздарыма дагы ден соолук каалап коеюн. Ден соолуктары чың болсун, өмүрлөрү узун болсун. Эми ушул Шайыр апалар сиздерге да чың ден соолук, аман эсен болуп ушинтип тобуз менен аманчылыкта ырдып жүрө берели. Анан эми бир улуубуз сүйлөйчү. Апам. Эми биз биринчи жолу ушу экранга тартылып атпайбызбы? Анан силерди да ишиңерге ийгилик каалайбыз. Мындан ары дагы биз эми ушул менен жатып албай өркүндөтүп, тетиги республика, облуска чейин баралы. Жарайбызбы, жарабайбызбы билбейм. Аны эл тандайт да, эл тараса эл сынчы дейт. Туура айтасыз. Азыр Анан эл тараса эл сынчы дейт. Жанагы оштон көп чыгат, мисалы Шайыр апалардай. Ошолордой болуп биз дагы ушул Нарын облусунан чыгып, кичине Тянь-Шанды өйдө көтөрүп, Тянь-Шань районун. Анан барсакпы деген оюбуз бар. Эми келечегибиз алдыда. Ошол үмүттөрүбүзгө жетели, талгартыбызды белибизге байлап алып. талгарт кулагыңа күмүш сырга болсун деп айтып. Талгартында ден соолугу чың болсун, иши ийгиликтүү болсун. Ушул айылдын соболосун өйдө көтөрүп, аккордеон четти писти жетектеп, да билбегенибизди билгиси ырдатып. Ошол. Ана баарыңарга ден соолук каалайм, баарыбыздын үй бүлөбүз бактылуу таалайлуу болсун. Ошол мүмкүнчүлүк түзүп берип аткан үй бүлөлөрүбүзгө рахмат. Анан сиздерге да рахмат, ушинтип эмеңерди, убактыңарды бөлүп келип, бизди ушинтип экранга чыгарып атканыңарга чоң рахмат. Ишиңерде ийгилик болсун, өзүңөрдө ден соолук болсун. Чоң рахмат силерге да. Рахмат апа, айтканыңыз келсин. Өткөн берүүбүздө дагы Талгартка баягы сөз берген эмес элек, мына мында берелик. Себеп дегенде сиздерди ушундай артынан төрттөп, чоң колдоо көрсөтүп жаткан кичинекей мырзабызга эркин микрофон болсун. Эң биринчиден сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул Нарын телеканалына чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул эл алдына алып чыгуу, эл алдына көрсөтүү ушул сиздер эң биринчи көпүрө. Ошондуктан сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Андан кийин ушул Шайыр апаларыбызга чоң рахмат, чоң ыраазычылык билдиребиз. Атайын убактыңыздарды бөлүп, үйдө жатып отуруп албастан ушул жака келип, катышалы, айылыбыздын намысын көтөрөлү деп. Ушул апаларыбызга чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Мынакей, сонун каалоо тилек болду. Анан сиздерге дагы биздин телевидениянын атынан, ошондой эле өзүмдүн атыман чыгармачылык ийгилик каалайм. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Сиздер бар, биз бар. Бизге сиздер аябай чоң сабак болуп атасыздар. Ошондуктан эч качан оорубаңыздар. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү программабыз дагы өз максатына жетип, өз соңуна жетип олтурат. Анда кийинки берүүбүздө биз сиздер менен амандашканча саламатта болуңуздар. Кадырлуу кечиңиздер менен. Thank you.